Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер көптөн күткөн буюрса мына ушул чөжөлөрдү Аллах ыраазылыгы үчүн муктаж адамдарга беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кандай кылып беребиз? Өткөндө мен сиздерге видеодо айтканмын. Видеолор жөжөдөн беребиз деп. Бул жөжөлөр туугандар 20 күндүк болду. Буларды кыйналбай караса болот. Мен өзүм карап бердим. Кичине жеңилирээк болуш үчүн. Сиздерден эми кызмат муктаж адамдардын комментарийге бир муктаж адамдардын номерлерин калтырыңыздар, атын жазып коюңуздар. Бирок муктаж гана адамдар болсун туугандар. Муктаж гана өзүңүздөрдүкүн жазбаңыздар. Эгерде сиздер дагы чындап муктаж болуп, үй бүлөлүк шартыңыздар оор болсо, анда жазсаңыздар болот. Андан эми колдон келишинче беребиз, аракет кылып, Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Бирок сиздерден ошол комментарий, сунуш, ой пикир, анан ошол муктаж адамдардын үй бүлөлөрүнө номерлерине, WhatsApp номерлерин калтырыңыздар биргеликте. Биз номер калтырабыз. Ошолор менен биргеликте сиздерге да жардам беребиз. Булар чоңоюп калды туугандар. 20 күндүк болду, жем-жеп, суу ичип калды. Кыйла өздөрүнө келип калды. Эми караш оңой болот буюрса. Ошондуктан мындай чоңураак кылып берип атабыз. Анан ошо комментарийге сөзсүз жазыңыздар, эртерээк, батыраак. Себеби мен дагы жөжөлөрүм чыгат. Ошого бул жерди Аллах ыраазы үчүн буларды берип туруп, анан кийин буларды ордуларын бошотушум керек. Ошого сиздер өткөндө айткансыздар бул комментарийлерде муктаж адамдарга гана бер деп. Ошого муктаж адамдарга берүүнү чечтим. Андыктан комментарийге сөзсүз жазыңыздар, сөзсүз бирден лайк видеого. Комментарий сөзсүз сиздердин жардамыңыздар керек туугандар. Өзүм салып берем, бар жокпу? Отправка Кыргызстан боюнча айдайбыз, буюрса. Айырмасы жок кайсы регион, бирок номер кылыңыздар. Бирок баарына деп мен сөз бере албайм, бирок аракет кылам максимально беришке. Эми баарына эле жете бербейт, бул жерде ачыгын айтыш керек. Ошондой болсо да колдон келишинче бир аз да болсо салым кошобуз. Анан бул жакта Адлер жөжөлөрү, булар Адлер жөжөлөр 20 күндүк болуп калды, булар чоңойду. Азыр дагы бир 10 күн караса, уже эшикте кое берсе дагы болот. Караганга аябай ыңгайлуу болуп калды. Мен кичине деле карап бермекмин, бирок шартым ошого жарашыктуу болуп атат. Ошондой болсо да эми колдон келишинче аракет кылдым. Анан бул жакта дагы Адлерден сырткары бул жакта Легорун жөжөлөрүм дагы бар. Буларды дагы берем буюрса. Буларды дагы аларды деле экөө айырма жок. Ошондуктан ден соолуктары жакшы. Эми арада бир экөө кичине буттары ооруп эме болуп калыптыр. Ошондой болсо дагы Кудайга шүгүр жакшы, жаман эмес. Буларды белекке беребиз. Алланын ыраазычылыгы үчүн бекер. Ошондуктан муктаж гана үй бүлөлөрдү жазыңыздар. Легорун бул жумуртканы аябай көп берет. Аралаш кылып беребизби же өз-өзүнчө кылып беребизби? Буйруса беребиз. Ошондуктан видеого сөзсүз лайк басыңыздар. Комментарий сөзсүз калтырыңыздар, жөн эле көрүп койбой, сиздердин дагы жардамыңыздар керек мага. Ошондуктан сунуш, ой пикир, муктаж үй бүлөлөрдүн номерлерине сөзсүз калтырыңыздар. Муктаж болсун туугандар, дагы бир жолу айтам, муктаж болсун. Анан жашына эле жашаган үй бүлөлөрдүн номерин жазбаңыздар. Биз эми бардыгына дей албайбыз, колдон келишинче максимально аракет кылабыз. Өзүбүз номерлерге чалып, WhatsApp'тан чалып, байланышып, сурап, нетип, анан кийин беребиз. Жазып койгонго эле бере бербейбиз. Өзүбүз карап чыгабыз ар бирин. Колдон келишинче. Ошондуктан видеого лайк, комментарий сөзсүз сиздерден күтөм. Деп коюп отурбай, жок дегенде сиздер дагы мындай тамаша иретинде айтканда көрүү акысын берип коюңуздар. Сиздерден бир лайк, бир комментарий. Ошол эле сиздерден суранарым. Калгандары буйруса дагы болот. Азыр мен сиздерге дагы кичине маалымат берейин. Туугандар, сиздер бул жакта чайын. Көп суроолор келип атат. Мындай канаттары бүрүшүп, кан чечип атат депчи. Эгер туугандар канаттары бүрүшүп, жөжөлөрүңүздөр кан чыча турган болсо, Байкокс деген дары бар. Ошо Байкокс деген дарынын 2 граммыны 1 литр сууга аралаштырып,
муздак сууга эмес, мындай жылуураак сууга аралаштырып 2 күн 3 күн бериңиздер катары менен. Эгер кан чычкан болсо ал өтүшүп кеткен болот. Ошон үчүн негизинен 10 күн 15 күндө бир сөзсүз түрдө берип туруш керек анычы. Ошого маани бериңиздер. Анан эми ачылган жүжүлөр суточныйларга менин видеолорумду көрсөңүздөр, былтыр даяр сонун видео кылып койгонмун. Ошолорду көрүп эме кылсаңыздар болот. Жанагы ошол жерден көрүп менин видеолорумду издесеңиздер, жүжөлөрдү кантип багыш тууралуу, кандай кылыштыр полный видеолору бар. Андыктан эме кылыңыздар, көрүңүздөр туугандар. Азыр мен сиздерге бир аз да болсо ошол пайдалуу видеону айттым. Андан кийин бал суу бериңиздер, жылуу сууга бал суу, буларга деле берсе болот. Чиктоник, витамин бериңиздер. Дагы эмнелерди берсе болот? Негизгиси жем жакшы болуш керек туугандар. Негизгиси жем жакшы болуш керек. Негизгиси жем жакшы болуш керек. Азыр погода өзгөргөн маалда, ушундай маалда суу ысык болот, сквозняктан этият кылыш керек. Жайлары жакшына болуш керек. Мына эмнентип жемди канча бериш керек деп суроо бересиздер. Жемди мен мантип салып коем туугандар. Мына каалашынча жейт. Мына көрдүңүздөр, мынтип төгүлүп алып кетиптир. Булар каалашынча жеш керек да туугандар, каалашынча жеш керек. Мынтип жемдерди салып койсоңуздар, булар каалашынча жейт. Анан буларда баягы эмне эле жем канча турган болсо ошончо жакшы. Мындай лампадан бирөөнү коюп койсоңуздар, булар жарыктык үчүн. Бул жакта кызыл лампалар, булар ысык берет. Мыналар азыр анан мынау бүрүшүп тургандарды эме дебеңиздер, булар уйкусу келип атат. Себеби булар кечеси да, күндүзү да свет өчпөйт. Ошондуктан мынтип бүрүшүп уйкусурай берет буларчы. Ошого маани бериңиздер. Анан мындай суу туруш керек сөзсүз түрдө. Суу туруш керек негизгиси. Мына менин кылган половой эме брудерим бул стандартка туура келбейт. Мындай ниппельный поилка кылыш керек. Бирок буларда азыр суу жок, булар бою жете элек. Булар мен чоңураакка расчет алган эдим. Жылдырганга убакыт болбоду. Кийинирээк муну пасыраак тек койсок, булар бою өссө, ошого тумшугу жете турган болот. Тиги жактан шлангадан суу келет. Үстүдөн куюп коем. Үстүнкү этаждан. Азырынча пока мына поилкаларды эле берем. Буларды да сөз алмаштырып туруш керек. Мына ичиге ырсыктар түшүп калат. Баягындай. Өздөрүнүн кыктары жана башка дегендей. Ошолорго эме берип туруш керек. Алмаштырып туруш керек туугандар, алмаштырып туруш керек. Анан булар адлер жүжүлөр. Булар эң тез чоңоет туугандар. Булар аябай тез чоңоет. Эт жана жумуртка багытындагы жүжүлөр. Булар эми сатылбайт. Буюрса буларды кайрымдуулукка беребиз иншалла, Алланын ыраазы үчүн. Ошондуктан комментарий, лайк күтөм сиздерге. Бул жактагы легорундар. Булар азыр мына эшикти ачайын. Булар легорундар. Булар легорундар. Булар дагы Алланын ыраазы үчүн беребиз иншалла. Чоңоюп калды. Булар эрте жумурткага кирет. Жумуртка багытында. Мурдагы видеолордо айтканмын, билесиздер. Аябай сонун тоок, мага жакты. Мына азыркы булардын энелери өткөндө көргөнсүздөр 9 үйүр, ден соолуктары жакшы. 9 мекиштен азыр 9 жумуртка алып атам. 8-9. Минимальный 8, эң аз болгондо 7 берип атат. Наркы чоң тооктар, алар бир аз азыраак тууп атат, себеби алардын жайытар условиясы, турусын айтсам, жакшы эмес, шарты жакшы эмес. Ошондуктан ага эме жок. Анан адлер тоокторум бар. Бир 30-40тайбы, где-то 50-дин тегерегинде бар. Алам дегендер болсо, комментарийге номер калтырып коем. Ошол жактан алсаңыздар болот. Же болбосо менин башка видеолорумда дагы бар. Сөзсүз түрдө жазыңыздар, алам дегендер болсо, оптомго сүйлөшөбүз, жеңил кылып берем. Анан жөн эле сатпастан кийин дагы сиздерге бизнесиңиздерге жардам берем, жол жобосун айтам, колдон келишинче үйрөтөм. Мына ушул туугандар, булар легорун жүжүлөр. Легорунду да туугандар багып көрүңүздөр. Себеби сонун тоок, сиздерге жагат деп ойлойм. Бул жанагы фабрикадагы тооктордон айырмасы жок тууйт. Болгону үй шартында тууйт. Алар клеткада тууйт. Мына буларга дагы J1ден салгам. Туугандар J1 бергенмин. J1 элестеп калыңыздар. Бир аз неме кошконмун.
жүгөрүнүн майдаланган аз маз көп эмес. Негизгиси негизинен жанагы J1 да бул. J1 кандай болот десеңиздер, мен азыр бул жерде дагы жемди көрсөтүп коеюн. Анан туугандар, мындай чиктоник деген витамин бар. Мурдагы видеолордо да көрсөткөм. Мына ушул витаминден берип туруңуздар. Сөзсүз түрдө берип турганыңыздар жакшы. Себеби бул дары эмес, антибиотик эмес, бул витамин туугандар. Сууга эле кошуп берип коесуздар. Оригинал, бул голландский. Анан алсаңыздар ушундай литровыйын алыңыздар. Себеби бул буну ачкандан кийин дагы тезирээк иштетиш керек. Же болбосо 2-3 адам ортодо алып иштетсеңиздер ham болот. Себеби бул ачкандан кийин баягы күчүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан 2-3 адам ортодо алсаңыздар жакшы болот. Бул көпкө жетет. Анан J1 деген мындай жемдер азыр каптарда келип калган. Мындай сары капта байсагыр азыр буларды бурайын. Мына цыплята дегени бул Jojo дегени. Jojo 1. Мына J1 дегени да. Эгерде 2 болсо J2 болот. Эгер бройлерде птичка турган болсо B1 болот, B2 болот. Билип алыңыздар айырмасын. Несушка дегени бул жанагы биз айткан T1, T2, T3 дегендер. Булар эми айына жараша болот. Туугандар, булар баягындай комбикорм, бардык витаминдери бар мында, балансированный. Ичинде буудайы, жүгөрү, ташы, тузу, кыскасы бар жагында мындай майда болот. Булар J1лер бир аз кымбат болот башында, J2лер арзан болот, J3лер андан арзан болот, J4 дагы арзан болот. T1 эң арзаны ошол жумурткага. Мына көрдүңүздөрбү, составында бардык нерсе бар туугандар. Болгону бул майдаланган авиос бар, ракушка бар, кыскасын айтканда бардык витаминдер бар. Мына ушундай каптарда мен ушул эмени иштетемин. Жөжөлөргө бул оригинал. Анан жемдин дагы жанагындай эмесине көп убакыт турбаганын алыңыздар. Себеби срок өтүп кеткендер сатат кээ бир жемканаларда, ошонун срокторун сөз караңыздар. Мындай каптын башында этикетке коюп коет, ошонун карап алыш керек. Мына ушундай туугандар. Комментарий, лайк сиздерден күтөм. Сөзсүз түрдө күтөм. Эртерээк жазыңыздар. Эртерээк берели, буюрса кимге насип кылса, ошол номерлерди, эмелерди жазыңыздар комментарийга. Лайк сөзсүз. Сиздерден сунуш, ой, пикир, комментарийде күтөм. Кандай сунуштагы оюңуздар бар. Бирок чыныгы муктаж адамдарды жазыңыздар. Алланын ыраазычылыгы үчүн таркатып беребиз. Бүт маршруткалардан эмелерден салып беребиз. Кая жак болбосун, колдон келишинче. Ошондуктан видеого сөзсүз лайк, комментарий күтөм сиздерден. Сунуш, ой, пикир. Туугандар, мына ушундай. Буюрса дагы бир жумада жөжөлөрүбүз чыгат. Алуучулар болсо, камданып туруңуздар. Буюрса аларды дагы сатууга чыгарабыз. Тоджон, Легорн, Адлер болот. Бирок азыраак санда болот. Андыктан шашылып алыңыздар. Пока күн жылуу, эртерээк багып үлгүрүп алыңыздар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Лайк, комментарий тиктеп отурбай жазып коюңуздар. Сиздерден бир кызмат, сураныч. Күтөмүн. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Денсаулыктары жакшы, көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.